Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министринин орун басары Үсөнбаев Нурболот Төлөшович, ошондой эле медиктердин окутуу боюнча квалификацияны жогорулатуу жана кайра даярдоо Кыргыз мамлекеттик медициналык институтунун анестезиология жана реанимация курсу менен педиатрия кафедрасынын башчысы, медицина илимдеринин кандидаты Шукурова Венера Кожоновна маалымат беришет. Анда эмесе Нурболот Төлөшович, сөз сизде. Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Алгач 2 сентябрга карата Кыргызстандагы COVID-19 боюнча статистикалык маалыматка токтоло кетели. Адаттагыдай эле айыккандар боюнча маалымат. Акыркы сутка ичинде республика боюнча лаборатордук жана клиника эпидемиологиялык тастыкталган илдеттен сакайып, үйлөрүнө чыгарылган жарандардын саны 246 болду. Анын ичинде Бишкек шаарынан 137 бейтап чыгып кетти. Ош шаарында 8, Чүй областынан 7, Ош областынан 11, Талас областынан 4, Нарын областынан 4, Ысык-Көл областынан 25, Жалал Абад областынан 31 жана Баткен областынан 19 бейтап айыгып, үйлөрүнө чыгып кайтышты. Жалпы айыккандардын саны бүгүн 38.895 ге жетти. Жалпы айыккандардын саны бүгүнкү күндө 88,3% түздү. Жаңы катталган учурлар боюнча 2 сентябрга карата республика боюнча сутка ичинде лаборатордук жана клиника эпидемиологиялык тастыкталган илдеттин жаңы 78 учуру катталды. Салыштырмалуу өткөн суткада 60 учуру катталган эле. Бүгүнкү жаңы учурлардын ичинде Бишкек шаарынан 23, Ош шаарынан 1, Чүй областынан 10, Ош областынан 3, Талас областынан бүгүн катталган жок. Нарын областында 5, Ысык-Көл областында 11, Жалал Абад областында 13 жана Баткен областынан 12 жаңы учур катталып, жалпы катталган учурлардын саны бүгүн 44.036 учурга жетти. Анын ичинде лабораториялык тастыкталганы 18.800, клиника эпидемиологиялык тастыкталганы 25.236 учур. Лабораториялык тастыкталган учурлардын 78 жаңы учурдун 12си ушул лаборатория менен тастыкталып COVID-19 табылып чыкты. Ошол эле учурда 66 учурда клиника эпидемиологиялык тастыктоо жүргүзүлүп, мына жалпысы 78 бүгүн ооруканага алып дарыланып жаткан учуру. Бүгүнкү күндө стационарларда жалпысы 670 бейтап дарыланып жатат. Амбулатордук дарыланууда 4799 бейтап бар. Республиканын стационарларында дарыланып жаткан бейтаптардын саны Бишкек шаарында 167, Ош шаарында 19, Чүй областында 50, Ош областында 95, Талас областында 33, Нарын областында 26, Ысык-Көл областында 98, Жалал Абад областында 96 жана Баткен областында 86 бейтап мына бүгүнкү күндө стационардык шарттарда дарыланып жатканын айтабыз. Экинчиден, ушу амбулатордук үй шартында дагы дарыланып жаткан бейтаптардын Бишкекте 2654 бар, Ош шаарында 338, Чүй областында 454, Ош областында 620, Талас областында 6, Нарын областында 42, Ысык-Көл областында 295, Жалал Абад областында 235 жана Баткен областында 155 бейтап ушу үй шартында дарыланып жатат. Каза болгондордон өткөн суткада катталган жок. Республика боюнча каза болгондордун саны 1060 кишини түзүп дагы ошол ойдон туруп атат. Анын ичинде лабораториялык тастыкталган учурларда 264, клиника эпидемиологиялык тастыкталган учурлардан каза болгондор 796. Өткөн сутка ичинде медициналык кызматкерлер жуктуруп алган учурлары катталган жок. Жалпысынан үйүнө айыгып чыгып кеткен медицина кызматкерлеринин 4 киши бар. Үй карантинде дагы 9 медициналык кызматкер айыгып чыгышты. Жана штаттык режимге өтүп, бүгүнкү күнү ошол жумушуна да кайтып атышат и реабилитация өтүп жалпы туруп атат. Дагы статистика токтоло кетсек,
ПЦР исследование дагы эле жүрүп атат. Лабораториялык тастыктоо бүгүнкү күндө 320 миңден ашык лабораториялык тастыктоо жүргүзүлгөн. Өткөн 31-1 караган күнү 725 лабораториялык тастыктоо жүргөн. Өткөн суткада болсо мына бүгүнкү күнгө карата 1530дан ашык лабораториялык изилдөөлөр дагы эле жүргүзүлүп жатат. Дагы бир нече эпидемиологиялык жанакындай параметрлерге токтоло кетейин деп мына бүгүн карап отурабыз. Салыштырмалуу бүгүнкү күндө ошол биздин эпидемиологиялык абал бир аз турукташканга мында тенденциясы бар. Но ошол эле учурда мына айтылып аткан статистикага караганда деген дагы эле биздин бир топ бейтаптар бүгүнкү күндө дарыланганга мажбур болуп стационарда жана үй шарттарында туруп атышат. Бир катар статистиканы алып чыксак, мынакей жакынкы чектеш мамлекеттерге салыштырганда дагы ошол салыштырганга деген биз жанакындай абсолюттук цифраларды алабыз. Мындан тышкары деген ошол 1 миллион калкына жараша эсептелип ошо эсебин алабыз. Жана каза болгондордун, өлгөндөрдүн санын алабыз дагы. Анын ичинен деген жанакы бейтапканаларда болуп калган учурларды летальность деп ошонун процентин чыгарып, ошол эле учурда жана 1 миллион калкка карата эсептеп туруп, баягы өлгөндөрдүн санын чыгарабыз населенияга карата. Ошондо деген жакынкы мамлекет өлкөлөрдөн караганда биз деле ошо жоон топтун ичинде болуп атабыз. Мына ала келсек, Латвия мамлекетинде ошо летальность деп алып карасак 2,4 болгондугу мына бар. Литвада 3, Молдавияда 2,7, Россияда 1,7 түзүп атат, Украинада 2,1, Эстонияда 2,7, Арменияда 2, ошол эле учурда бизде Кыргызстандыкы 1,4 деген ушундай көрсөткүчүбүз бар. 1 миллион калкына жараша эсептегенден Кыргызстанда 40 өлүм учуру болсо, ошол эле учурда Азербайжанда 52, Арменияда 296, Белоруссияда 72, Казакстанда 81 эсеби бар, Молдавияда 246 деген көрсөткүчтөрдү мына берип жатып атат. Россияда 117 жана башка мамлекеттерде бизден да азыраак катталганы Тажикстанда 7 болуп атат 1 миллионго, Өзбекстанда 9, Украинада 58 деп мына ушундай статистикалык да маалыматтар бар. Эгерде биз жанакындай күчтүү мамлекеттерге да салыштырып, экономикасы өскөн мамлекеттерге да салыштырып көрдүк. Ошол жерлерде дагы карасак, бул көрсөткүчтөр дагы биз да жоон ортодо калып калганыбыз бар. Анткени мына алып көрсөк, ошо летальность боюнча Америка Кошмо Штаттарында 3, Кытайда 5,4, Германияда 3,8, Великобритания 12,4 көрсөткүч менен туруп атат. Францияда 10,9, Италияда 13,2 деген мындай көрсөткүчтөр бар. Кыргызстан кайрадан эсиңерге салайын, 2,4 көрсөткүч менен туруп атабыз. Ошол эле учурда калкы биздин салыштырмалуу ошол калкы менен дагы жакыныраак тургандарыбыз 4 миллиондон 11 миллион калкы бар мамлекеттер менен да салыштырганбыз. Бул жерде дагы ушу эң бийик көрсөткүч Швецияда туруп атат 6,9, Ирландияда 6,2, Швейцарияда 4,8, Данияда 3,7, Кыргызстанда 2,4 деген көрсөткүч менен мынакей туруп атабыз. Бизден дагы өтө бийик тургандар дагы бар. Мына Бельгияны айта кетсек болот. Бул жерде дагы 11,6 көрсөткүч жана башка өлкөлөрдөн. Мына салыштырмалуу графикти алып карасак, биздики жалпы башынан келаткан боюнча айтсак деген ошо бир толкун
эпидемиянын толкуну келгендиги мына июль айына туш келип атат. Ушул жерде ошол 15-июньдан баштап мына азыр 10-августка чейин ушу эң бийик көрсөткүчтөр ушу катталып келип, мына бүгүнкү күнүдөн баягы тенденция бар, ылдыйлап стабилдештирүүгө. Но ошентсе дагы баягы эпид процесс дагы эле уланып жатат. Буга деген дагы эле бир мындай көңүл коштук кылбай, бүгүнкү күнү аракеттерибизди уланта беришибиз керек. Ошол эле учурда бир аз моорек жерден графиктерден да көрсөтүп койсок, эки толкун бар дегенди айткандарда, мынакей могу Перудагы ошондой болуп атат, Америкада да ошо бир толкун менен кайра экинчи толкунга кетип атат. Бул статистиканы караганда муну деген байкаса болот да. Мына бүгүнкү күндө Европанын мамлекеттеринде дагы, мына Испанияда эки толкуну мынакей катталып регистрацияда турат. Францияда дагы ошондой эки толкундуу жанакындай эпид процесси бар болгон. Бүгүнкү күндө буларда деген ошол кээ бир мамлекеттерде үчүнчү толкунду дагы келип айтып аткандары ошондон болуш керек деп баамдасак болот. Ошол эле учурда биз айта кетели, моорек жерде мына бир толкунду болду деп атабыз. Бизде республикабыз боюнча деген аябай чоң масштабтагы иш-чараларды жүргүзүлгөндүгү сиздерге баарыңыздарга маалым. Анткени де мына ошол эле мартта жаңы катталып аткан учурда карантиндер да киргизилген, чектөөлөр да киргизилген. Ошол жерде жанакы санитардык эпидемияга каршы талаптардын баары күчөтүлүп, ошого шарттап бир топ жумуштарды жасап келгенин өзүңүздөр билесиздер. Ушул кезде лабораториялык жанакындай көзөмөл да күчтүү болгон. Ошол жерде ооругандарды, алар менен контакт болгондордун баарын деген биз аябай тыкыр көзөмөлгө алып туруп, ошону деген жалпы популяция, жалпы элибизге ден чыгарбай кармап келгендиктен, мына мен ойлойм мореки биринчи кетип аткандагы жанакы толкундарды мына могу жерде көрсөтүлүп аткан. Биз ушул жерден деген алдын алган болуп калып атабыз. Мына ушул мынакей кийинки жалпы башка мамлекеттерде дагы ушу байкалып аткан чоң толкун ушу июль айына да ал көп мамлекеттерге да ушул убактарга туш келди. Анткени ушул убактарда жанакы статистиканы дагы өзгөрткөнгө дагы биз өзгөрткөнгө туура келди. Анткени деген ошол жанакындай ПЦР жанакындай отрицательный болуп калган учур болду. Ошол эле учурда пневмония оор түрдө жүрүп, анын тактикасы бар жогун бирдей болгондуктан биз статистиканы дагы бириктирип койгонбуз дагы. Көптөгөн мамлекеттерде бул статистиканы деген мындай өзүнчө да карагандары бар. Ошон үчүн бизде болсо даже ушу бириктирген статистика менен деген бир топ көрсөткүчтөр менен деген ушу мына жоон топтун ичинде калып, мынакей орто показательдер менен, орто көрсөткүчтөр менен келатабыз. Мына бүгүн мындан аркы дагы даярдыктарды ушул прогноз кылып, мына бүт коңшу өлкөдө, дүйнөдө эмне болуп аткандарын баарын карап, биз ошого жараша деген өзүбүздө алдыда келе жаткан жумуштарды да пландап, эгерде дагы бир толкунун келе турган болсо, мына күзүндө грипп инфекциясы жана башка респиратордук инфекциялар кошула турган болсо, ошого чоң даярдыктарды көрүп, мына бүгүнкү күндө атай пландарда иштелип чыккан, ошого жараша деген мына даярдыктарды күчөтүп атабыз. Маалыматыңыздар бар, мына жаңы больницалар да салынып атат, жаңы бир топ ооруканаларды, бир топ отделенияларын ошол жерде бүт жанакындай кайрадан жандандырып, ремонт иштерин баарын өткөздүрүп, бүгүнкү күнү медициналык шаймандар менен жана ал жерге тийиштүү керектүү мебель болобу, башкасы болобу, эмеректердин баарын камдап ошонун аракетинде болуп жатабыз. Бүгүнкү күндө ошо дайыр чакырык, ушул чоң жумуштарга жалпы баарыбыздан катышып, ушул COVID-19 жана алдын ала турган иштерин, ошо эпидемия учурунда деген берилген дарыгерлердин кеп кеңештерин, санитардык жана эпидемияга каршы ушул талаптардын баарын аткарып, бүгүнкү күндө деген ушул илдеттен чыгып кетсек аябай жакшы боло турган. Уважаемые соотечественники, статистические данные на 2 сентября текущего года. За последние сутки выздоровели, выписано
лабораторная клиника эпидемиологически подтвержденных случаев, значит, 246 пациентов, в Бишкеке выписано 137, в Аше, в городе Ош 8 пациентов, в Чуйской области 7, в Ошской области 11, в Таласской области 4, в Нарынской области 4, в Иссыкульской области 25, в Джалабадской области 31 и в Баткенской области выписаны 19 пациентов. Таким образом, за весь период выздоровело 38 895 пациентов, в которые в целом составляет 88,3% от всех зарегистрированных случаев. В то же время на 2 сентября всего по республике за сутки зарегистрировано новых 78 случаев. Из них в Бишкеке выявлено 23, в городе Ош 1, в Чуйской области 10, в Ошской области 3, в Таласской области не было новых случаев, в Нарынской области выявлено 5 случаев, в Иссыкульской области 11, в Джалабадской области 13 и в Баткенской области 12 новых случаев заболевания. За весь период зарегистрировано всего 44 036 случаев. Вот, из них 18 800 случаев – это лабораторно подтвержденные случаи COVID-19. 25 236 случаев – клиника эпидемиологически подтвержденных случаев. Из новых выявленных случаев 12 случаев – это лабораторно подтвержденные случаи, а 66 случаев – это клиника эпидемиологически подтвержденные случаи заболевания. На лечении находятся в стационарных условиях 670 пациентов на сегодня, и в амбулаторных условиях находятся на лечении 4799 пациентов. В стационарах города Бишкек 167 пациентов, в городе Ош 19, в Чуйской области 50 пациентов, в Ошской области 95, в Таласской области 33, в Нарынской области 26, в Иссыкульской области 98, в Джалабадской области 96 и в Баткенской области 86 пациентов лечатся в стационарных условиях. Амбулаторно получают лечение, то есть в домашних условиях в Бишкеке 2654 пациента, в городе Ош 338, в Чуйской области 454, в Ошской области 620, в Таласской области 6, в Нарынской области 42, в Иссыкульской области 295, в Джалабадской области 235 и в Баткенской области 155 пациентов. Из этих цифр вы видите, что достаточно напряженная эпидемиологическая ситуация сохраняется. Очень много наших граждан получают лечение, поэтому расслабляться нам пока еще рановато. За последние сутки летальных случаев от COVID-19 не зарегистрировано. Всего 1060 случаев с летальным исходом остается. Из них лабораторно подтвержденные 264 случая и в случае клинико-эпидемиологически подтвержденного диагноза 796. Вот. Впервые за много дней среди медицинских работников за сутки не зарегистрировано новых случаев заражения. Вот. 4 наших коллеги, 4 медицинских работника выписаны из стационаров. Из домашней самоизоляции выписано 9 медработников. Они возвращаются в свой штатный режим и на свои рабочие места. И здесь несколько моментов я хотел бы остановиться на эпидемиологических параметрах по сравнению с другими странами, что у нас происходит в этом плане. Значит, еще одна цифра. Продолжается лабораторное исследование. За весь период проведено 320 тысяч лабораторных исследований ПЦР. Вот. За последние сутки сделано более 1500 лабораторных исследований. За позавчерашний день было 725 лабораторных исследований. Подтвержденные случаи продолжают иметь место. Вот. И обратите на этот слайд, здесь показан график
развития эпидпроцесса COVID-19 в Кыргызстане. Вот, самая пиковая часть пришлась на 18-ю неделю. Вот как раз процесс начинается с 15 июня, и этот процесс, эта волна на сегодня продолжается и в эти дни, но при этом имеется тенденция для постепенного снижения, но стабилизация идет на достаточно высоких цифрах для нашей республики, поэтому я еще раз говорю, здесь вот расслабляться как-то особо не стоит. Здесь хотелось бы отметить, для сравнения, я хотел бы показать несколько графиков развития эпидпроцесса в других странах тоже. Здесь вот Испания. Вот, первая волна ушла еще в марте, в апреле месяце. Затем идет снижение, и на сегодня, начиная опять с июня месяца, наблюдается опять рост. Вот вторая волна к ним и пришла. Во Франции такой же период в марте, в апреле снижение, но на сегодня с июня месяца идет опять возрастание, появление новых случаев, и зарегистрирована вот эта вторая волна идет. В Великобритании подъем шел, но на высоких показателях эпидпроцесс имеет продолжение. Поэтому вот в этих странах, наверное, сейчас говорят о том, что возможно третья волна. Вот график Соединенных Штатов Америки, есть вторая волна, вот заметно. Еще в некоторых странах вот очень заметно вот наличие вот этой той второй волны. Вот. Здесь по нашей республике только благодаря очень большим объемам и противоэпидемических мероприятий нам удалось вот здесь сдержать вот первый натиск этой инфекции, потому что в марте введены карантинные мероприятия, введены ограничительные мероприятия. И я думаю, наше население это правильно восприняло в тот момент. Они были согласны с этими ограничениями, выдерживали все наши санитарно-эпидемиологические правила, требования, и достаточно до июня месяца мы сдерживали эпидпроцессы в управляемом таком диапазоне. Ну, затем, как и во многих странах, везде это наблюдается, с июня месяца пошел резкий рост числа случаев новых, и необычное проявление пневмонии вирусной этиологии. Нам пришлось и поменять статистику, объединить COVID-19 положительные и пневмония с отрицательными результатами, потому что мероприятие, естественно, нужно было делать адекватно и в полном объеме. Соответственно, даже с этими показателями мы находимся не на самом, так скажем, страшном месте, потому что по сравнению у нас есть показатели летальности. Здесь мы проводим анализ по сравнению с этих показателей с достаточно многими странами. Вот, допустим, по ближнему зарубежью, да, с нашими. У нас показатель летальности здесь мы берем заболеваемость на миллион населения, смертность на 1 миллион населения. И здесь достаточно мы находимся вот в такой части. Вот для сравнения, смертность на 1 миллион, вот такой расчетный показатель есть. У нас 40, в Молдавии 246, в России 117, в Армении 296, в Азербайджане 52, в Казахстане 81. Случаи смерти приходится на 1 миллион населения. У нас показатель 40. Мы сравнивали характеристику эпидпроцесса со странами, где есть очень высокая с ведущими экономиками. Здесь тоже, допустим, по смертности, если мы будем брать, то опять-таки
летальность 2,4, во Франции 10,9, в Италии 13,2, в Соединенных Штатах 3, в Китае 5,4, вот, в Великобритании 12,4. Это если мы в сравнении со странами, где очень развита экономика. В то же время у нас есть цифры по сравнению со странами, где население составляет от 4 до 11 миллионов. У нас 6 миллионов 541 тысяча 543 человека. И то, что рядом Швеция, 10 миллионов и чуть больше, смертность на 1 миллион составляет 574. Вот. В Гондурасе 189, есть такие показатели. В Израиле 102, в Молдове 247, я уже сказал. В Ирландии 359. Вот такие цифры. В Швейцарии 231. У нас показатель 162 в перерасчете на население. То есть это те параметры, которые свидетельствуют, что все профилактические противоэпидемические мероприятия в нашей республике тоже проводятся на достаточно правильном направлении, в достаточных объемах. Конечно, хотелось бы достичь больших результатов по снижению, но во всяком случае пандемия имеет свои особенности, она имеет свое развитие в таком мировом масштабе. И на сегодня, я думаю, в нашей стране мы тоже принимаем все действенные меры для того, чтобы обуздать и снизить весь ущерб от этой инфекции для нашего населения, для нашей экономики, наверное, в целом. Сегодня, значит, приняты планы подготовки к осенне-зимнему периоду, намечены мероприятия по вакцинации нашего населения, строятся новые больницы, вы все об этом хорошо информированы, отремонтировано достаточно много наших отделений, где планируется прием заболевших на случай эпидосложнения. Закупается медицинское оборудование, мебель, то есть принимаются все меры для того, чтобы достойно провести мероприятие и обеспечить противоэпидемическую защиту нашего населения. У меня вот такая информация. Спасибо вам за внимание. Я передаю слово, наверное, Венере Кожоновне. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлиги тарабынан балдар арасында коронавирус COVID-19 инфекциясынын диагностикалык аныктоосу дарылоосу боюнча иш-чаралар COVID-19 пандемиясы жарыяланган биринчи күндөрдөн баштап эле пландуу түрдө ишке ашырылып келе жатат. Азыркы учурда COVID-19 коронавирус инфекциясын дарылоо, диагностикалык аныктоо жана дарылоо клиникалык убактылуу колдомосунун 4-чү версиясы жумушчу топ, эксперттик жумушчу топ тарабынан иштелип чыкты. И саламаттык сактоо министрлигинин 649-чу буйругу менен 25 августта быйылкы жылы бекитилди. Мына ушул клиникалык колдомодо өзүнчө бөлүм балдар арасында COVID-19 инфекциясын аныктоо, диагностикалык аныктоо жана кандай түрдө дарылоо жөнүндө толук жолдомо жазылган. И 4-чү версиядагы жаңы айта турган нерсе, бул жерге балдар арасында COVID-19 инфекциясы менен байланышкан мультисистемдик сезгенүү синдрому деген акыркы апрель айынан бери ошо дүйнөлүк информацияда пайда болуп, балдардын арасында ушундай мультисистемдик сезгенүү синдрому кездешип калып атат. Мына ошол синдромду кандай диагностикалык аныктайбыз, кандай клиникалык түрдө дарылайбыз, ошол жөнүндө атайын бөлүм киргизилди. Ошондой эле
Саламаттык сактоо министрлигинин буйругу менен бул 658 номер болду 26 августта. Атайын эксперттик жумушчу топ балдар мультидисциплинарный деп коебуз, балдар дарыгерлер арасында түзүлдү. Өзүнчө клиникалык протокол мультисистемдик сезгенүү синдрому боюнча клиникалык колдомо жазып чыгуу боюнча. Азыркы учурда биздин Кыргызстанда 5 балдар ооруканасы даяр COVID-19 инфекциясын кабыл алууга. Бул ооруканаларда атайын койкалардын баары даярдыгын билдиришет. Бул ооруканалардын атай кетсек, бул улуттук эне жана баланы коргоо илимий борбору, шаардык балдар ооруканасы, биздин Бишкектеги скорая медицинская помощь деп тез жардам берүү балдар ооруканасы, Ош шаарындагы областтар аралык балдар ооруканасы, Кара Суу районундагы балдар ооруканасы, ошондой эле биздин жугуштуу оорулар клиникалык республикалык оорукана. Ошондой эле территориалдык ооруканаларда атайын балдар бөлүмүнүн койкалары дагы даяр. Биздин Кыргызстанда азыр 2356 балдар койкасы бар болуп эсептелет. Август боюнча статистиканы алып көрсөк, балдар арасында COVID-19 инфекциясынын балдар арасында кездешүү, то есть балдардын оорусу, 14 жашка чейинки балдардын оорусу 1120 бала арасында кездешкен. Анын ичинен 1 жашка чейинки балдар 117, 1 жаштан 5 жашка чейинки балдар 354, 6 жаштан 14 жашка чейинки балдар 649 баланы түздү. Дагы статистикалык маалыматка кайрылып кетсек, балдар арасында пневмония оорусу менен ооругандардын саны салыштырмалуу 2019 жылдын 6 айы менен быйылкы жылдын 6 айын салыштыра келсек, саламаттык сактоо электрондук борборунун билдирүүсүнө жараша пневмониялардын саны аз кездешип атат. Бул азыр сезонго да жараша болуш керек. 6 айдын ичинде пневмониялардын саны балдар арасында өскөн жок. Рахмат, Венера Кожоновна. Эми мүмкүн болсо расмий тилде маалымат алсак. Уважаемые соотечественники, Министерство здравоохранения Кыргызской Республики с самого начала пандемии COVID-19 в плановом порядке проводит мероприятия для диагностики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19 среди детей. В настоящее время рабочей экспертной группой была разработана 4-я версия временного клинического руководства по диагностике и лечению COVID-19 у взрослых. И в данном клиническом руководстве отдельная глава посвящена диагностике и лечению COVID-19 у детей. И в этой 4-й версии была изложена мультисистемный воспалительный синдром у детей, который связан с коронавирусной инфекцией COVID-19, схожей с синдромами на болезнь Кавасаки. Дана диагностика, критерии постановки диагноза, дифференциальная диагностика данного мультивоспалительного синдрома с болезнью Кавасаки, а также приказом Министерства здравоохранения 658 от 26 августа создана отдельная мультидисциплинарная экспертная группа по разработке клинического протокола мультивоспалительного синдрома среди детей, связанного с коронавирусной инфекцией COVID-19. Подготовлены по республике 5 детских стационаров. Это Национальный центр охраны материнства и детства, Карасуйская детская больница, городская детская клиническая больница скорой медицинской помощи в городе Бишкек у нас,
и Республиканская клиническая инфекционная больница. Также готовы детские отделения территориальных больниц нашей страны. И общее количество детских коек составляет 2356 коек. По статистике на август 2020 года по заболеваемости COVID-19 среди детей до 14 лет зарегистрировано 1120 детей, в том числе до 1 года 117, от 1 года до 5 лет 354, от 6 до 14 лет 649 детей. Заболеваемость пневмониями среди детей в Кыргызской республике за 6 месяцев 2020 года по сравнению за 6 месяцев 2019 года, по данным Центра электронного здравоохранения Министерства здравоохранения, имеет тенденцию к снижению. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг пресс-центра Республиканского штаба. Вас проинформировали заместитель министра здравоохранения Кыргызской республики Усенбаев Нурбулат Тулешевич, а также заведующая кафедрой педиатрии с курсом анестезиологии и реанимации Кыргызского государственного медицинского института переподготовки и повышения квалификации, кандидат медицинских наук Шукурова Венера Кодионовна. Спасибо за внимание.